Биздин өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы курч маселе. Ага карабай энергоэффективдүүлүк дегенди күнүмдүк жашоо тиричилигибизде турмушта колдонбой келебиз. 1998 жылы энергияны үнөмдөө боюнча мыйзам кабыл алынган. Ал энергияны өндүрүүдө, өткөрүүдө жана бөлүштүрүүдө энергиянын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Бирок арадан чейрек кылым өтсө дагы энергияны натыйжалуу башкысы үнөмдүү пайдалануу маданияты жакшы жолго коюлбай келет. Эмне үчүн программанын жүрүшүндө талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Алат Улаевдин түз эфиринде мейманда Кирсев туруктуу энергияны каржылоо программасынын башкы менеджери Нурзат Абдрасулова биздин суроолорго жооп берет. Саламатсызбы? Студияга кош келиңиз. Бириккен Улуттар уюмунун эксперттери дүйнө акыркы 2-3 жылда энергетикалык кризисте турат деп коңгуроо кагып жатышат. Буга эми мына ушул 19-20 жылдагы пандемия, андан кийинки азыр дүйнөдө болуп аткан геосаясий абал дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат. Себеби пандемияда баягы суроо талап төмөндөп кетсе, андан кийин жогорулаганда кайрадан айрым мамлекеттердин чек арасы жабылып дегендей. Ошол эле учурда биздин өлкөдө дагы мына быйылкы кыш энергетика тармагы кандай бир ушундай эскириги жеткен абалда экен, жаңылашыбыз керек экенин, энергоэффективдүүлүк деген терминди биз мындай күнүгө нанды канчалык жакшы көрүп, улук тутуп колдонсок, ошончолук күнүмдүк турмушта энергоэффективдүүлүктү нан сыяктуу колдонушубуз керек экенин үйрөтүп атат да. Бирок тилекке каршы колдонбой келет абыз. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Бизде Кыргызстанда ушул көп жылдар бою ушул союз кулагандан бери эле же союз учурунан бери эле ушундай менталитет болуп калганда бизде энергияны колдонгондо үнөмдөөнүн кереги жок. Анткени бизде суу көп, энергия көп, өзүбүздүн ресурс, кандай кааласак колдоно беришибиз керек депчи. Бул дагы болсо ошол баягы союздан калган бир ою жүгүртүү деп ойлойм. Анткени ал кезде ошол энергияны колдонуу, энергия менен камсыздоо да башкача жолго коюлган болчу да. Анткени ошол эле биз коңшу өлкөлөрдөн газ, баягы көмүрдү алчубуз, биз аларга суу берчүбүз деген сыяктуучу. Бирок андан бери геосаясаттагы бир топ өзгөрдү. Кыргызстан көз карандысыздык менен бирге өзүн өзү камсыздоону да колго алышы керек болду. Анан ошондуктан азыркы күндө ошол энергия коопсуздугу, энергияга жеткиликтүү болуу бул чоң маселеге айланды да. Ошон менен бирге бул жөн эле ресурстарды же экономикалык баягы саясатты да билдирбейт. Билгизгенден тышкары айтмак элем. Бул ошол экологиялык жактан дагы чоң көйгөйгө алып келип атат да. Мунун эң биринчиси бысылкы күндөгү азыркы түтүн маселеси. Бишкекти кара түтүн каптап атпайбы? Анткени биз ошол эле баягы быша элек начар көмүрдү жагып алып, ошол менен кайра дем алып өзүбүздү өзүбүз сууландырып атабыз. Экинчи маселеси болсо климаттын өзгөрүшү болуп атат да. Сиз өзүңүз байкагандай, кээ бирде кыш кар аз жаап калып атат, жаан жаабай атат. Жайкы мезгилдеги баягы сары чилтен ысык маалдар көбөйдү. Ошон менен бирге мөңгүлөрдүн баты эриши дагы көбөйдү. Мунун баары ошол энергетика тармагында дагы чоң таасирин тийгизип жатат да. Анткени биз ошо сууга көз карандыбыз. Эгерде суубуз токтогул баягы суу сактагычка толсо энергиябыз көп болот, суу сактагычка аз толсо энергиябыз аз болот. Ошондуктан биз ошо колдогу бар алтынды жакшы колдонгонду үйрөтүшүбүз керек да. Анткени биздеги азыркы күндөгү Кыргызстандагы энергия биздин азыркы турушубузга жетишкендей кылышыбыз керек да. Анткени ооба чоң КЭСтерди курабыз деп атабыз, ооба баягы күндүн нурунан энергия алабыз деп атабыз. Бирок ал быйыл эртең кирчүү проектлер эмес да. Ал долбоорлордун баары ишке ашыруу бир ары бери дегенде 5-10 жылга барат да. Ошондуктан ага чейин биз ушул энергия коопсуздукту баягы чыгышыбыз үчүн, энергия коопсуздукта болушубуз үчүн колдогу энергиябызды туура пайдаланып, үнөмдөп, аны сарам жалдап пайдаланганга көңүл буруп, ошону баягы баланын бешигинен баштап үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Абдан жакшы. Демек, бул тарбия иретинде ар бир өсүп келаткан муунга үйрөтүү маанилүү болуп турат, энергияны үнөмдөө боюнча мыйзам бар, программаны баштап жатып айттым, 98-жылы кабыл алынган. Бирок азыр эмнегедир иштебей жатат. Сиз айттыңыз туура тарбия депчи, бирок тарбиядан биринчи саясат да болуш керек да. Анан саясат эң биринчиден ошол мыйзамдардан башталат.
Биздин Кыргызстанда ошол энергияны үнөмдөө мыйзамы эң башкы мыйзам, бул энергияны үнөмдөө мыйзамы 98-жылы кабыл алынган. Андан бери 22 жыл өттү болуп калды. 25 болуп калды. Быйылкы жыл менен 25 жыл болду. 25 жыл өттү болуп калды, бирок ошону менен бирге ал закон иштебей келген. Анын бир дагы беренеси иштеген жок деп айтсам мен жаңылышпайм. Анткени бул Кыргызстандагы ошол энергияны үнөмдөө саясаты жоктугун билдирет да. Биз буга эч качан көңүл бурган эмеспиз. Ошону менен бирге канча энергияны текке кетирип жатабыз, ошону кандай сактап калса болот, эл менен иш алып барууда эмне деген баягы саясатты, эмне деген түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек деген дагы маселе коюлган эмес да. Анан биз ошо эксперт катары 2000 жылдардан баштап энергия тармагында изилдөөлөрдү баштадык. Анан караганда ошо Кыргызстандагы эң көп энергия бизде ошол бытовой сектор деп коебуз, же болбосо баягы тиричиликке колдонулат экен, имараттарга колдонулат экен да. Анткени бизде ошол имараттарды жылытуу, муздатуу, ошо имараттардын ичиндеги жашаган, тиричилик кылгандагы кеткен энергиябыздын көбү ошол именно баягы адамдар колдонулат экен да. Мындай үчүн башка өлкөлөрдө айтабыз го, бизде чоң өндүрүштөр колдонулат, аларда чоң баягы переработка кылган башка дагы заводдор бар депчи. Бизде болсо бытовой сектор, тиричилик сектору. Бирок ошону менен бирге ошол эле мисалы үчүн тиричилик секторундагы имараттар ошол энергиянын 60%га чейинки көлөмүн эшикке чыгарып жиберет экен да. Мындайча айтканда биз кыш мезгилин айталы. Азыркы күндө биз баягы түтүн маселесин көрүп атабыз. Эмне үчүн түтүн болуп атат? Эл үйүн жылыта албай атат. Туура жылытуу ыкмаларын билбейт. Туура жылытуу ыкмаларын билбейт, же болбосо баягы колдогу бар мүмкүнчүлүк менен жылытканга аракет кылат. Алдын ала кышка даярданбайбыз. Ошонун баары бизге баягы түтүн маселесин алып келип атат. Анан биз ошол атайын инструменттер бар, тепловизор деп коет. Ошол тепловизор менен кышкы үйлөрдү карап чыкканда биз ошо көрдүк да, ошол жылуулук эшикке чыгып кетип атканын кадимкидей баягы тепловизор көрсөттү. Ошондуктан мен айтат элем, азыркы күндө биз ошол энергияны туура колдонуу, кандай кылып баягы жаңы технологияларды киргизсек болот, эмне деген баягы альтернативдүү түрлөрү бар. Ошонун баарын бир чети тарбия аркылуу, экинчи чети информация аркылуу, үчүнчүдөн ар кандай саясий мотивация, же болбосо баягы льготаларды береби, же болбосо налоговый преференциялар болобу, ошол жагы менен колдоп биз ошо элдин терең катмарына үнөмдөө маселесин бүгүндөн баштап киргизишибиз керек да. Анткени биз жаңы долбоорлор кирет, эртең энергия көлөмү көбөйөт деп күтүп отура бербестен өзүбүздүн дагы ар бирибиз өз деңгээлибиздеги салымыбызды кошушубуз керек. Абдан маанилүү жагдайды баса белгилеп жатасыз. Бүгүн керек болсо кеч да болуп калышы мүмкүн, бирок азыр дагы кеч эмес. Ошентсе дагы биз кече ойлонушубуз керек эле деген бир орчундуу суроо туулат да. Мына ошол эле 98-жылы кабыл алынган мыйзамдын эмне үчүн иштебей келгендиги суроо туулат. Ар бир жаран, сиз, мен өзүбүздүн жарандык укугубузду абдан жакшы билебиз. Бирок мамлекет алдындагы милдетибиз, ошол мыйзамды канчалык сыйлайбыз, көп учурда ушул суроого жооп издей бербейбиз да. Себеби дегенде мамлекет азыр ар бир жарандын электр энергиясын натыйжалуу пайдалануусуна, үнөмдөөсүнө жалпы энергия сектор муктаж болуп турат. Мына ушул учурда ар бир жаран түшүнүү менен мамиле кылып, башталат баары майдадан дейт. Ар бир жарыкты, ар бир сиз айткан тиричилик техникасын колдонууда эгерде үнөмдөөчү кадамдарга бара турган болсо, бул бир топ эле өзүнүн пайдасын алып келет да. Анткени мына сиз туура айттыңыз, энергия секторда керектөө жыл сайын кеминде 10%га өсүп атат. Бирок биз баягы натыйжасыз пайдаланып жатабыз, үнөмсүз пайдаланып жатабыз. Мына ушул жагынан артка кетип атабыз да. Кантип? Туура айтасыз, бирок бул жагынан дагы ошол тиричиликте адамдарга дагы ошол энергияны үнөмдөө жолдоруна шарт түзүп бериш керек да. Анткени мен айтайын деген кечиресиз Нурзат айым, балким ошол мыйзамдын аткарылышы үчүн бир каталыраак чара колдонушубуз керекпи? Айтып атабыз,
жеткирип атабыз, бирок эл эгер үнөмдөй атса, менин оюмча биз кандайдыр бир- жетишсиз айтып атат окшойбуз деп ойлойм да. Анткени бул эми бизде көптөгөн мыйзамдар, жакшы мыйзамдар кагаз түрүндө эле калып калат да. Ошондуктан ошол сиз айткандай чейрек өтсө дагы бул мыйзам ишке ашкан эмес. Азыркы күндө бул мыйзамды жаңылоого муктаж болуп турат. Аны дагы жаңы карап чыгып, ушул заманбап баягы шарттарды киргизиш керек да. Экинчиден болсо, мен ошо жана өткөндө айта кетпедимби, имараттар бизде абдан көп энергияны жоготот экен депчи. 2011-жылы Кыргызстандагы имараттарды энергияны натыйжалуу колдонуу деген жаңы закон чыгарылган да. Ал жакта болсо ошол эле курулуш компаниялары, мисалы үчүн жаңы имараттарды куруп баштаганда, мындан ары ошол атайын жылуулук ыкмасы менен куруп, жаңы баягы имараттар энерго сертификациядан өтүш керек деген баягы эме коюлган, талаптар бар болчу да, бирок ал дагы 10 жыл өтсө дагы ишке ашпай келген. Анан азыркы күндө ошо энергия кризистен баягы илеби мененби чыгып жаңы иштер ишке ашканга аракет кыла башташты. Менин оюмча бул ошол абдан керектүү нерсе Кыргызстанга. Ошол имараттарда, тирчиликтерде, бардык жактарда биз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Экинчиден болсо, бул ошо шарттар деп айтып атпаймынбы? Мисалы үчүн бизде көп элдер айтат да, макул мен үйүмдү жылуулайын десем, мен биринчиден билбейм аны кандай кылыш керек экен, эмне материалдарды колдонуш керек экен. Экинчиден болсо, менин акча каражатым жетпейт деп айтат да. Ошондуктан биз жанагы Кыргызстандагы туруктуу энергияны каржылоо программасын ачканбыз да. Бул программа 2013-жылдан бери Кыргызстанда иштеп келе жатат. Азыркы күндө 2 фазасы ишке ашырылды. Ошол 55 миллион доллар инвестицияны Кыргызстандагы үйлөрдү, турак жайларды жылуулоого жумшадык да. Анан азыр 3-чү фазасы менен 50 миллион долларды ошол кайра эле ошол жеке ишканаларга жана турак жайларга ошол мындай жеңилдетилген насыяларды берип, элдерге үйлөрдү жылуулоого жардам берген шарттарды түзүп атабыз. Бул ушул Кирсев программасы аркылуу. Бул Кирсев программасы аркылуу, бирок андан тышкары менин оюмча ошо биз ошо баягы республиканын деңгээлинде дагы башкача чоң мындай программаларды, долбоорлорду ойлонушубуз керек. Анткени бизде элдин катмарлары бар, кээ бирлери андай насыяда албайт, кээ бирлери бар, мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү бар болсо дагы информациясы жок. Ошондуктан ошол информацияны жеткизүү, ошол элеге мисалы үчүн биздин баягы технологияларды, материалдарды алып келип аткан ошол поставщик деп коебуз го, жеткирүүчүлөр менен чогуу иш алып барыш керек да. Биз азыркы күндө Кыргызстандагы ошол жаңы технология материалдардын рыногун кеңейткенге мындай мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек да. Анткени тандоо болуш керек, тандоо болуш керек, базарда көбүрөөк мүмкүнчүлүк болуш керек. Мисалы үчүн биз базарга келип ошол энергия эффективдүү, мисалы үчүн лампочканы алып жатабыз чынбы? Барганда биз тандообуз көп. Мисалы үчүн жөнөкөй накаливаниядан баштаган 10 сомго 150 сомдук светодиодный же болбосо LED лампочканы алсак болот. Экөөнүн разницасы 100 эсе чынбы? Бирок бизде адамдар энергия эффективдүүнү үнөмдөгөндү билбегендиктен баягы көбүнчөсү мисалы үчүн 10 сомдук эле лампочканы ала беришет да. Эми эчтеке болбойт, мен 10 сомдон ала берейин, ал көп болсо арзанына качып. Арзан 2 айдан кийин кайра башкасын алып алам да деп ойлонот да. Эгерде биз энергия эффективдүү лампочканы көбүрөөк кичине акча кошуп туруп алсак, ал мисалы үчүн бизге 5 жылга чейин, 10 жылга чейин күйүп берет дагы. Бирок ошон менен бирге бизге энергияга кетирген, счетко кетирген акчабыз да азыраак түшөт да. Анткени 10 ватт потреблять эткен лампочка 100 ваттын энергиясын берет да. Туура. Ошондой мындай багы технологиянын түрлөрү көп да. Биз ошон үчүн ошондой технология көбөйүш үчүн менин оюмча ошол энергия эффективдүүлүк саясатты, мыйзамдын иштешин, стандарттардын киришин, жакшы мониторинг, сапаттуу болушун карашыбыз керек дагы. Анан элге көбүрөөк информация жеткизишибиз керек. Бул эми энергия эффективдүүлүк же болбосо энергияны үнөмдөө деген маселе биздин өлкөдө сиздер сыяктуу адистердин же болбосо энергетика тармагындагылардын эле бир баш оорусу же иши болбош керек да. Бул жергиликтүү бийлик дагы кызыктар болуш керек. Сиз абдан туура айтып атасыз. Эми мектеп курагында биз ошо вольт, ватт дегендерди физика предметинен окуйбуз да. Анан бирок ар бир үй бүлөдө мисалы 5-тен 6-дан турган мүчөлөр бар. Кирип туруп аксакалга 7 жаштагы баладан 70-теги аксакалга чейин жергиликтүү бийлик ушундай маалымат компаниясын бир дыкат жакшылап жүргүзсө, маалыматтарды берсе, сиз айткандай 10 вольт менен 100 вольттун айырмасы кандай, ал канчалык баягы пайданы алып келет деген өңүттөйчү. Мына биз айтып атабыз ыш маселеси. Ушул эле үйлөрдү туура жылуулай албагандыктан дагы ыш маселеси Бишкекте курч болуп атат да азырчы.
Анан көбүнчө мына Европа өлкөлөрүндө азыр Европага барып жашап окуп келгендер, тажрыйба алып келгендер биздин өлкөдө дагы акырындан экологияга да зыян келбегенде, ошол эле учурда энергоэффективдүүлүктү эбин таап, үйдү жакшы бир сапаттуу жылуулаган мындай үйлөрдү сала баштаптыр. Социалдык объектилер дагы ушундай салынса деген бир ой бар да. Кандай дейсиз мына ошондой үйлөрдүн, ошол эле самандан салган үйлөргө биз күбө болуп атабыз. Алар канчалык жылуулукту мындай толук бизге камсыз кылып бере алат, канчалык аз электроэнергияны сарптай алат? Азыркы күндө Кыргызстандагы баягы турак жайлардын фондун алганда алардын көпчүлүгү 30 жылдан 60 жыл мурун курулган турак жайлар экен да. Анан ошол Советтер Союзу учурунда курулуптур дагы, ошол көп кабаттуу үйлөр, ошол же болбосо ошол айыл типиндеги жөнөкөй үйлөр деле, алардын баардыгы энергияны сактабайт. Сталин тибиндеги үйлөрдү алсак, дээрлик бир кылым болуп калды. Алар сактабайт, анткени биринчиден алар эскирген, экинчиден болсо биз ошо атайын жанагы инструменттер, биздин эксперттер атайын инструменттер менен изилдеп чыгышты, тепловизор деп коет, атайын барып температурный режим менен караганда биз ошол энергиянын 60-70%га чейин эшикке чыгып кетип атканын көрдүк да. Мындайча айтканда биз ошол мешти жагып атабыз да, ошол энергиянын бир тобу эшикке жылып атат дагы, ышы дагы кошо кетип атат да. Анан ошону кайра өзүбүз эле дем алып, балдарыбыз дагы ооруп атат, баарыбыз мындайча айтканда баягы жаман абалга келип калдык да. Анан азыркы күндө чындыгында эле энергия эффективдүү куруш керек үйлөрдүн баарынчы. Мен айтып атпаймынбы, атайын мыйзамда кабыл алынган ал боюнча. Анан жаңы үйлөрдү курганда ошол сөзсүз түрдө энергия эффективдүүлүктү киргизиш керек деп атабыз. Бирок ошол аткарылып атабы? Ошол чоң вопрос да. Менин оюмча аткарылган жок. Анткени биз ошол биринчиден жаңы нерсени кабыл алганга мындай баш койбой атабыз. Экинчиден баягы көнгөн адат менен кетип атабыз да, арзаныраак эле ушундай бүтүрө берели депчи. Бирок көптөгөн адамдар бул жагынан бир чети информация алгандан кийин өзлөрүнүн ойлорун өзгөртө башташты. Биз ошол Кирсев программасынын алкагында 10 жылдын ичинде 3500 проектини Кыргызстанда ишке ашырдык да. Анын ичинен ошол 3000ден ашыгы бул турак жайларды жылуулоо болду. Анан бул Баткенден башталган Бишкекке чейин ар бир республиканын ар бир жеринде, ар бир айылында биздин үйдү жылууланган проектлер бар деп айтсам болот. Анан ал адамдар менен сүйлөшсөк, алар айтып атат да, биз жылуулагандан кийин аябай айырмасын сездик дейт. Анткени мурун мисалы үчүн бир отопительный сезонго 8-10 тонна көмүр алып койчубуз дейт үйдү жылытканга депчи. Анан азыр 1-2 тонна менен чыга баштадык дейт. Үйдүн баары жылуу, баардык комнаталарды колдонобуз, баарыбыз жылуу жүрөбүз дейт. Же болбосо бизде мындай экен, Кыргызда чоң үй салышат экен да, кышында үй жылыта албаган үчүн кичинекей бөлмөлөргө бир иманкага жашашат экен да. Бул дагы болсо ошол жашоо турмуштун баягы качество жизни деп коет го, шарты, абалы, сапаты. Анан ошондуктан биз Европа деп эле карай бербей, өзүбүздүн колдогу мүмкүнчүлүктөрдү колдонушубуз керек да. Чындыгында эле ошол айылдагы эле мисалы үчүн ошол саман, баткактан курулган үйлөр эгер туура технология менен курулса, алар абдан жылуу болот экен да. Мисалы үчүн ошол эле энергия эффективдүүлүк курулуш ишинде энергопассивный дом деген бар да. Бул энергопассивдүү үйлөр деп коет. Мисалы үчүн терезелерин чоң кылып, түштүктү каратып курса, ал кышкысын мисалы үчүн күндүн нуру менен жылыйт. Жайкысын болсо атайын баягы козырек деп коет, ошол навес күндүн нурун тосуп калат да, ал салкын болот да. Ошондой жакшы технологиялар көп. Азыркы күндө интернеттин заманы, муну баардыгын каалаган кишилер баягы өзү билип окуса болот да. Анан биздин ошо Кирсев программасында дагы адистер иштейт. Бул жагынан ошо элге биз жеткизгенге аракет кылып, көптөгөн консультация, анан окутууларды жүргүзүп жатабыз. Сиз жана маектин башында айтып атпайсызбы, биз негизги электр энергиясын баягы өндүрүүчү булагыбыз бул суу депчи. Эми Кыргызстан сууга бай да, бирок Бириккен Улуттар уюмунун дагы бир маалыматы бар, бир гана биздин өлкөдө эмес, жалпы дүйнө жүзүндө ушул мөңгүлөрдүн эриши менен, экологиядагы өзгөрүүлөр, климаттын өзгөрүшү менен 2050-жылдарда барып суу жетишсиздигине кептелишибиз мүмкүн. Буну биз ачык айтышыбыз керек жана коңгуроо кагышыбыз керек. Анан энергиянын кайра жаралуучу булактарын азыртадан ойлоп табуу дагы абдан курч негизги маанилүү маселе да. Жашыл экономика, жашыл энергетика деп атабыз, ушул сиз айтып аткандын баардыгын биз жашыл энергетикага киргизсек болот да. Зыянсыз экологияга пайда алып келген. Туура айтасыз, бул жашыл экономикага кирет. Анткени биз азыркы күндө
жашыл технология же болбосо жаңы өнүккөн технологияларды колдонолуу деп айтып атабыз. Экинчиден болсо бул ошол материалдарды туура колдонуп биздин өзүбүздүн ресурстарды колдонууну азайтуу, ошол энергияны мисалы үчүн. А үчүнчүдөн болсо суу маселеси Кыргызстан үчүн абдан курч болот мындан ары дагычы. Биз суу башында турабыз деп өзүбүз сыймыктанабыз, бирок ошого карабай акыркы жылдары биздин мөңгүлөрдүн эриши абдан ылдамдады да. Акыркы эле ошол 30 жылдын ичинде 25%га чейин азайып кетти деген баягы маалыматтар бар да. Андан тышкары болсо ошол эле мисалы үчүн жаандын, кардын түшүүсү дагы азая баштады. Бул да болсо ошол мисалы үчүн биз акыркы күндөрү карап атпайбызбы, Токтогул толдубу, азайдыбы депчи. Бул ошондон эле билине баштады да. Анан ошол Бириккен Улуттар уюму айткандай эле биздин Кыргызстандын окумуштуулары дагы бул боюнча изилдөө жүргүзүшкөн. Алар айтып атат, 50-нчы жылдар менен биздеги ошо поверхностный сток деп коет, же болбосо үстүңкү катмардагы суунун азайышы болот. Андан ары мындан азая берет депчи. Ошондуктан биз суу маселесине дагы өтө кылдат маселе, мындай кылдат мамиле кылышыбыз керек дагы. Биз ошо энергияны суудан чыгарып жаткандан кийин ошо суудан гана көз каранды болбой, аны максимально диверсификация же болбосо баягы аралаштырып, альтернативдүү баягы түрлөрүн дагы табышыбыз керек да. Бирок тилекке каршы көмүр бул бизге баягы ресурс жакшы болуп бербейт экен. Анткени биринчиден ыш маселеси чыгып атат, а экинчиден болсо биздин көмүр пока жетиле элек. Эми программаны жыйынтыктап жатып, урматтуу Нурзат айым, ошол сиз экөөбүздүн маекти жөн эле баягы угуп көрүп, андан ары жашоону уланта бербестен, ушул бир сабак алып же болбосо ушул маектен бир маанилүү маалымат алып, андан кийин үйдү жакшылап жылуулап же болбосо энергоэффективдүүлүккө бир кадам таштаган жарандар болсо, бул биздин да утушубуз болот да. Сиз айтып атасыз, мына мыйзамдар бар, абдан жакшы жазылган деп. Болгону ошолордун аткарылышы, ал үчүн бизде саясий эрк керек, жетекчилердин мындагы маани берүүсү абдан маанилүү. Ошол эле учурда мына мамлекеттик курулуш агенттиги дагы ар бир курулуп жаткан шаарда болобу, аймактарда болобу, керек болсо социалдык объектилер кандай талаптар аткарылып курулуп жатабы, ошол мыйзамдын негизинде ошону дагы көзөмөлгө ала турган болсо, анда биз мына ушул азыркы кездеги кадамдарга толук барып, энергияны үнөмдөөнү үйрөнө баштайбыз деп айтсак болот экен. Жыйынтыктоо иретинде дагы кандай пикир билдиресиз? Туура айтасыз. Биринчиден бул энергияны үнөмдөөгө жардам берет. Экинчиден ошол эле биз энергияга кетирип, аны төлөп аткан чөндөктөн кеткен акчабыздын баягы көп кетпегенине, үнөмдөөсүнө өбөлгө түшөт. Үчүнчүдөн болсо баарыбызга эң маанилүү бул ошол ыш маселесин чечкенге алып келет дагы. Анан биздин ден соолугубуздун, биздин сапаттуу жашообузга дагы жакшы шарттар түзүлөт. Айтор ар тараптан, урматтуу телекөрүүчү, экология маселеси, ыш маселеси, ушул электр энергиясындагы кризис орун албасын десек, тагыраак айтканда кыргыз бекеринен айткан эмес, мышык ыйлай тургандай абалга алып келбейли десек, энергоэффективдүүлүктү азыртадан баштап биз ойлонушубуз керек. Деги эле электр энергиясын үнөмдөөнү, үйдү туура жылуулоону, бул эң негизги маселе. Мына ушул багытта биз Кирсев туруктуу энергияны каржылоо программасынын атайын жана башкы менеджери Нурзат Абдрасулова менен түз эфирде маек жүргүздүк. Амандыкта көрүшөлү.